Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Туугандар, бул чыгарылышты түрбөй баштан аягына чейин көрүңүздөр. Бул чыгарылышты мен дайынданбай эле тартып атам. Без монтаж. Мен азыр Токмок шаарынан 10 километр алыстыкта жүрөм. Ээн талада мол турган забор. Ушунун арты мүрзө. Азыр ушул мүрзөдө, ушул караңгы ээн тала мүрзөдө бир эжекебиз жашайт экен. Бир коркунучтуу кинодой эле жер. Мындай кадрдан четтебей туруңуздар, элестетиңиздер туугандар. Караңгыда свети жок, суу жок, эч кандай условия жок. Бүгүн дагы кар түшпөдүбү туугандар. Азыр мына ушул жерде көрүнүп атабыз сиздерге. Мына ушул мүрзөнүн арасында, бир эжекебиз өмүр сүрүп келет экен. Азыр мына ошол эженикине келе атабыз. Эми элестетиңиздер туугандар. Мына могу мүрзө. Эжекеси, бул жерде канча убакыттан бери жашап келатасыз? 2025-жылдан апрелден 22-синен бери. Ушул жерде турасызбы? А бул жерге эмне болуп келип калдыңыз? Квартирага төлөй албай калып, ооруп жатып калдым, шишик болчумун. Анан буларга жумушка жөө барып, терде отуруп, аркамдагы шишик кеткенден кийин кичине кыймылга келип калдым 5 айдан кийин. Үй бүлөңүз жокпу? Үй бүлөм илгери эле жок болчу. Ичкен кишилер болчу. Үйүм жоктон мейли эми ушуну эр кылып жашай берейин деп эми баягы күйөөгө чыкты, аттуу кыла бербей, күйөөдөн тигиге ажырашып кетти дебейин деп мен жашап көрдүм, бирок кыйынчылык менен жалаң скандал ичет, күндө сабайт, күндө уруш, күндө арак ичет, түн жамынып кетет, таң атпай чыгып кетет, кайра келип алып скандал саат. Ошондойдон мен абдан тажагам. Азыр жүрөк оорумду огошпотор күчөткөн ошолор болчу. Анан мага покой керек болуп, акыркы ситуацияларда көлгө барып, эмеге барып иштедим. Жөн эле мындай эле кафелерге 800төн иштедим, эч жак жууп. Анан алар дагы мени кийген кийимин карап кой, жатаканасы жок, үй жок экен деп, не двора, никола, не двора деп шылдыңдагандан кетип калган. азыр туугандар, бул эжекебиз мындайча айтканда ушул мүрзөдө турат экен да. Туугандар, карасыңар, жашаган жери. Жайы менен жыландын арасында турдум. Жай аягында чычкан, азыр Ушул жерде турасызбы эжекеси? Азыр крыса чоң мындай кара крыса агалар. Туугандар, элестеткиле. Азыр ушул жерде туруп атасызбы? От жагылбай бияка. Бул мүрзөнү каяктан билесиз? Бул эми бул байкелерибиз, туугандардын баары эле ата менен ушака көмүлгөн. Биздин Жантай, Майнасар, Эсентай, Кашкабүт баары эле ушака көмүлгөн. Атамдыкы ылдый жакта, апамдыкы андан арырактан көмүлгөн. Апам 76 жашында каза болду, атам 46 жашында каза болгон. Анан бул жакта эмнегедир мени бир киши алып келди, даватта жүрүп. Анан сени тиги чөөлөр жеп кетпесин, тиги жолдо туруп калдым да жүгүм мененчи. Аны ошол алып келип, бул Талай байкеге көрдү немесинечи, баягы көр кастырып баягы эметет го, ошого сүйлөшүп ачкычын алып бердим, мечитке дайындадым, милицияларга дайындадым, регистрация кылып коюшту, чтоб мен нарушение кылбайын депчи. Анан кийин алар макул болушту, анан ошентип жашап атам. Суларды каяктан алып келесиз? Сууну 2 кварталдан барып алып келем. Могу суларды баклажка менен алып келип алат экенсиз, Алып келем ошону. Ушактан эле тамактанасыз, идиш аягыңыз да бар экен буякта. Бул мына могу эле сууга, толтура сууга могу сахардан салам. Анан бул жакта наным бар. Бу жерге эле коюп эле могуну жасып алам, могу чоңурагынчы жазып, ошонун үстүндө эле аркы кичинекей столум бар. Ошого эле отуруп, анан ичип, анан жумушка кетем, анан жумушка кетип кайра келип, кайра жатып. Мынакей азыр мен мисалы үчүн булар кийимдердин баарын өйдөрүп коюп таштайм. Мен тамактанаарда бир пиязды ачыйм биринчи. Биринчи бир пиязды ачыйм. Бир пиязды ачыгандан кийин аны жууп, тазалап, иреттеп, кичинекей чөйчөгүм бар, ошого туурайм. Мына могу жерде калемпирим бар, ошондон салам, кичине майдан куям, запор болуп калбайын, муздак судан ашказаным иштеп турсун. Туздан салам. Болду, бияка сахардан салып, кружканы бияка койгом, нанды бияка койгом, жанагы тууралган эмеге кайра
жана пияскачы суудан куям. ысык судан. Жок, каякта ысык суу жок да менде. Мустак эле суу мына. Ошо Ошону бир асын мынчалыгын куям да аралаштырып отура берем. Анан сумайды куюп алып. суу май туз баарын кошкондон аралаштырып отуруп, анан нан алып жейм биринчи. Чтоб сразу эле суу мустак сууну ичпегендей болуп, биринчи нан жейм, а мустак суу тиги мал жеп анан организмди көндүрөм мустакачы. Үшүп кетесиң же тишиң какшайт же тамагыңдан өтпөй калат мустакчы. Анан тамагым ооруп калбасын, грипп болуп калбайын деп эле. Анан бияка койгон нандарымды ушул жерге мына могу жерге отуруп эле, могу столду мындай ачам. Мындай ачып коюп эле, ушул жерге отуруп, мынакей бул жерде жанагы пиясымды жейм, нанымды алып, анан суумду жанагы сахар салган суумду ичем. Анан кийин муну апарып эшикке көбөйүм дагы кайра орундуктайм, анан жатып алам. Бул канча кат төшөк экен? Кыргызда жука төшөк. Мына могу эле төшөк. Мына алар жабылбай, мына могу эле төшөк жабын. Алар Астыңа басалы. жөн эле матрас. Мына могу эле төшөктү жабын. Жок, ал Эми хоть моолордун баарын жабылса делечи, ушуга жаттап экен деген. мына могу эле жабын жатат. Болду. Могу халатты кием, бул топуну кием, бүттү. Могу шымды кием, бүттү. Ушу менен эле жатып алам. Свет, суу деген эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Туугандар тоо кылдым. Эч нерсе жок. Эч мындай. Эшикке даже замок салган экен. Карасаң эшикте мына замок деле жок. Мына ичине бекитип алам. Туугандар эч нерсе жок да бул жердечи. Байлап коем. Муну эле эч кимден коркпой эле. Анткени өз айылым, өз жерим, ээн атам бар, биякта арбаа колдойт деп эле ушу менен эле жашап келдим. Паспортуңуз бар? Бар, бар. Жаныңызда бар. Негизи жашыңыз канчада? Ата аркам ооруп кетти, жана Негизи мындай. Өтө таң калыштуу нерсе туугандар. Мына сиздерге көрүнүп атабы, мына мүрзөдө жүрөбүз биз, кадимки эле мүрзө. Мунун баары мүрзө. мен сутуп алайын. Мүрзөдө жүрөбүз. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз Жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен. Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата-энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айтканда доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатарбыз да, Кудай басып кетсин деп Кудайга тыйлып атам. Өздөрү менен тең балдар буту басып жүрөт, окуп атат 5-класс. Мен деле ошо баламдын тату басканын каалайм да. Көрөрмөндүр барбы деп турду. Багыш кыйын. Тысып оорус менен ооруйт. Башына да давлениеси деп чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага о дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим четте карап турбай ушул Жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын Мбанк номери жана WhatsApp номери 0999 30 09 83. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу. Эми мындай өнүккөн заманда тоо кылдым го. Ана могу тоңуп кетти камерага мынтип коем. камера. Эмелери эшикти жапкандан кийин ачылып. Эже сиз бияка келип биринчи эмелерге жооп берсеңиз сизге жардам болуш үчүн сиз суроого. Сиз паспортуңуз бар. Анан жашыңыз канчада? 51-де. 51-де. Октябрдын 9-унда. Майыптыгыңыз барбы же жок? Майыптыкка өтө элекмен. Бирок майыптыгым бар, ДЦП меники катып калам. Эбиден порок сердцамын. Мен калчылдап жана землетрясение болгондо гудок болот го. Денем бар, ошондо болуп туруп, көзүм ДЦП деп коет. ДЦП. Кээ бирөөлөр жыгылып Жок, калып, түшүндүм. суу себиш керек болот. Мен өзүмө жардам бере берем, монтип бет тогон жүйүп берип өзүмө келем. Суу ошон үчүн жанымда дайым. Кышы жайы. Эмесин карабай. Пенсия албайсыз. Пенсия албайм. Анткени ошого жете албайт. Анткени эмнеге дегенде шарт жок мага. Мындай соцфонд, айыл өкмөтүнүн соцфонд кызматкерлери келип мындай ошо сиздин майыптыгыңызды каттап бергенге аракет кылышыптыбы? Каттаганы менен ответ жок. Катта келип соцфонд Келип каттады, бирок ответ жок. Жылыш жок. Жумуш мындай. Түшүнүктүү болуп каттап deyince келип эле каттап койду, бирок эч кандай жардам жок. Эч кандай жардам жок. Түшүнүктүү болуп окшойт. Азыр бул жаранга кандай жардам берсе болот, эмне кылса болот негизи өкмөт тараптан? Негизи ушундай адамдарга мындай жардам каралганбы, каралган эмеспи? Негизи албетте мамлекет тарабынан кандай болсо да аз болсо да жардам каралган да. Эң биринчи кезекте
бул эженин өздүгү да тастыкталган экен. Паспорту жанында бар дейт. Айыл өкмөт кызматкерлерди каттаган экен. Каттаган соң андан ары ошо социалдык коргоо, камсыздандыруу бөлүмү бул эжеге биринчи кезекте ошо майыптыгына жараша жөлөк пул чектеп бериш керек болчу. Азыр эми бул эжени бул жерден үшүп тоңутпай мындай атайын ушундай адамдарга мындай жер каралган эмеспи деген. Негизи каралган, бул атайын каралат. Бул Бишкекте бар, Коломто деп коет. Атайын бейөкмөт уюмдар тарабынан уюштурулат, мамлекет тарабынан уюштурулат. Эженин жашы деле карылыкка жакындап калыптыр. Карылар үйүнө дагы алып барса болот да, азырынчачы, суук учурунда. Ошол жака турсаңар, бирок эми эже өзү иштеп, өзү мындайча айтканда жанын багат экен. Бирок эми тапканы эми ичкен ашынан ашпай атат деген сөз болуп атат да бул жердечи. Ошол себептен жок дегенде жер тилкесин бөлүп берип ишти башташ керек тезинен. Жок дегенде ошо жөлөк пулун бериш керек да биринчи кезекте. Ошону менен андан ары жөлөк пулунга үй ижарага алып турсаңыз, андан ары бир жолу үйдө Азыр бул эжеке сиздин мындай реквизиттериңиз барбы? эмне жагынан Мындай Паспортуңуз банковский барбы? счетторуңуз барбы? банковский счет менен колдонбойм. Простой женщина. Эме андайларга мен көбүндө эме Түшүнө бербейсиз, наличка деле акчам берет. Баягы туугандар, баягы сиздердин жардамыңыздар менен бул эжеге да кичине жардам берип коелук дедим эле, реквизиттерин чыгарып коеюн депчи. Себеби бул видео чыккандан кийин көбүңөр жазасыңар. Реквизиттерин, М-банк номерин айта кет деп. Азыр эжекеде М-банк реквизит эч кандай эч нерсе жок экен. Туурабы эжекеси, ошондо эч кандай реквизит, М-банк эчтекеңиз жок, Эчтекен жок, мен простой эле кишимин. Кыскасы эжекеси ушундай экен. Анан бул эжекебизге билбейм кандай дагы жардам кылсак болот. Бул эжекебиз азыр бирөөлөрдүн колунда ошо столовыйда иштейт экен. Ал эжелер менен да сүйлөшүп, балким ошолордун реквизитин калтырганга аракет жасайбыз. Эгерде ошондой жоопкерчиликти мойнубузга ала алабыз дей турган болсо. Бирок мен ойлойм, ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү көрүп жаткан болсоңуздар, мүмкүн эмес. Мүрзөдө мындай суукта адам баласы жашаганга чындап эле мүмкүн эмес. Эң тала мүрзө. Тегерекче тибит мына мүрзө. Мүрзөлөр көрүнүп атабы мына, Ол фонарик менен көрүнүп атабы мына мондай мүрзөлөр. Бүт адамдардын тоба кылдым. Бул жерге биз азыр 4 адам келдик. Уже колдундагы суук аябай үшүп чыкты. Кол кармай элбей калып телефондочу. Ошол туугандар. Видеодон четтебей баштан аягына чейин көрүп берип койгонуңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, сиздер да кайдыгер болбой, ушул видеону болушунча лайк басып, репост кылып, поделиться кылып бересиздер деп ойлойм. Себеби сиздердин жардамыңыздар менен канчалык көп адам көрсө, канчалык көп адам комментарий жаза турган болсо, ушул эжекебизге, ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жардам берип калат деген ниеттебиз. Эже бул паспортуңуз бар экен, Кыргыз Республикасы мыйдам жаран экенсиз. Шайлоодо кандидаттар эмне көрбөй калды сизде? Депутаттар, бул депутат болом деген. Карап, мен өзүм бардым. Өзүм барып жоктан шайлап коюнчу бирөөнү деп. Немеден саясаттан алыспыз. Мен ойлойм, эми ушул биздин чыгарылыштан кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү реакция берип, ушул эжекебизге мындай кандайдыр бир жардамын көргөзөт деген ойдобуз. Кайсыл айыл өкмөткө карайт деди биякта? Азыр Акбешимге отурсалган биякта. Акбешим айыл өкмөтүнө барып калдыңызбы? Акбешим айыл өкмөтүнө. Ошоко уюшуп алып, ошоко отурсалган. Түшүнүктүү.